тандап алгыла дагы өзүңөр жактырган топко барып отургула. Арбагыла кымбаттуу окуучуларым. Бүгүнкү сабакта топторго бөлүнүп алдык. Мен бүгүнкү сабакка 2 теректи алып келдим. Ким айтат? Азыр кайсы мезгил? Жаз мезгили. Азаматсыңар, жаз мезгили. Бул 2 теректи эмне үчүн алып келдим? Бүгүнкү темага жана жаз мезгилине алып келдиңиз деп ойлойм. Менин оюмча бул теманы жакшы түшүнүп, жакшы кызыктуу оюндарды да алып келдиңиз деген ойдомун. Азыр жаз мезгили, көчөт эгүү убагы. Менин оюмча сиз бизге көчөт эгүүнү көрсөтүү үчүн алып келдиңиз деп ойлойм. Гүлдөрдө суроолор жазылган экен. Качан гана суроолорго жооп берсек, гүлдөр алынат экен балдарым. Бул теректерде, булуттарда фразеологизм сөздөрү жазылган. Аны тапканда бул булуттар алынат. Бул сүрөттү ким табат? Бул сүрөттө тебетейи көккө ыргытуу деген фразеологизм катылган. Бул тебетейин көккө ыргытуу, бул кубануу дегенди билдирет, балдарым. Бүгүнкү сабакта кубануу менен олтурабыз. Экинчи фразеологизмди ким табат? Оң кулагынан кирип, сол кулагынан чыгуу деген маанини билдирет. Бүгүнкү сабакта алган маалыматыңар оң кулагыңардан кирип, сол кулагыңардан чыгып кетпесин, балдарым. Бул сүрөттө макал катылган, балдарым. Ким айтат? Нурислам, сен айтып койчу, балам. Жети өлчөм бир кес дегенди билдирет. Сен айтып койчу? Алма пиш, озма түш. Ооба, бул сүрөттө алма пыш, озма түш деп турат, Бүгүнкү сабакта алма пыш, озма түш деп отура бербей, эмне кылышыбыз керек экен? Аракет кылышыбыз керек. Ушул эрежелерди чыгарып алдык, ушул эрежелер менен иштейбиз. Бул даракта өткөн сабактын суроолору жатат. Мага топтордон 6 окуучу чыгып, бул суроолорго жооп берсе. Өткөн сабакта, балдарым, Мукай Элибаевдин Бороондуу күн аңгемесин окуганбыз. Кана суроолорго көңүл бурабыз. Боз үйдө канча киши бар эле? Боз үйдө 3 киши, апасы, кызы, кемпир бар эле. Азамат, туура. Асел, жооп беребиз. Кемпир жолоочу балага кандай мамиле кылды жана ага эмнелерди айтты? Кемпир балага бул жашоодо эмнелер гана болбойт деп айтты. Боз үйдүн сырткы жана ички абалы кандай турмушты элестет эле? Боз үйдүн тешиктери көп эле. Ал жерден суук кирип, ичиндеги адамдарды ушuyт эле. Боз үйдө отургандар жолоочуну кандай кабыл алышты? Боз үйдө отурган адамдар жолоочуга маани да берген жок. Аңгеме кайсыл мезгилге таандык окуялар сүрөттөлгөн деп ойлойсуңар? 1916-жыл кыш мезгили, январь айы, үркүндөн качкан элдер окуялар сүрөттөлгөн. Менде суроомдо бөрк дегенди кандай түшүнөсүң? Ал эми мен бөрктү бул биздин тебетей деп түшүнөм. Бороондуу күн чыгармасында бөрк алдында эмнелер гана болбойт деген сөз бар. Бөрк алдында, балдарым, бул адамдын башынан эмнелер гана өтпөйт дегенди түшүндүрөт. Ким толуктап коет? Кимде дагы кандай маалыматтар бар? Мукай Элибаевдин Бороондуу күнү чыгармасында кышында адамдардын кандай катуу кыйналгандыгын чагылдырган. Анда адамдар ачкалчылыктан калып, кээ өлүп, жада калса, ошойдон тоңуп калып калышкан. Эң сонун маалыматтарды айттыңар, балдарым. 1916-жылы Мукай Элибаев дагы эл менен кошо үркүнгө качып барып келген экен, балдарым. Өткөн сабакты эсибизге салып алдык. Эми бул гүлдөрүбүздү Чыңгыз Айтматовго белек кылалы. Караңгыда жол тапкан, капилеттен сөз тапкан биздин улуу залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматов жөнүндө сөз болмокчу, балдарым. Кана Чыңгыз Айтматов жөнүндө ким эмнелерди билет? Ким айтат? Мен 2 Чыңгызды тааныймын. Бириси болсо кылыч менен дүйнөнү тартат. Ал эми Чыңгыз Айтматов болсо калеми менен биздин кыргыз элибизди дүйнөгө тааныткан. Азаматсың. Чыңгыз Айтматов кайсыл жерде төрөлгөн? Талас областынын Шекер деген айылынан. Канчанчы жылы төрөлгөн? 1928-жылы 12-декабрда төрөлгөн. Азамат. Анын акыркы чыгармасы 2006-жылы Тоолор кулаганда деген чыгармасын чыгарган. Биринчи чыгармасын ким айтат? Биринчи чыгармасы Кезишчи Зио болгон.
Чингиз Айтматов 10 июнда 2008 жылы Германиянын Нюрнберг деген шаарында каза болгон. Азаматсыңар абдан жакшы маалыматтарды билет экенсиңер балдарым. Бүгүнкү сабакка максат коюп алалы. Бүгүнкү сабагыбызда Чыңгыз Айтматовдун биринчи мугалим чыгармасы тууралуу маалымат аласыңар. Революциянын алгачкы жылдарындагы билим берүүдөгү болгон кыйынчылыктарды билесиңер. Текст менен иштөө көндүмдөрүн салыштыруу жолдорун өнүктүрөсүңөр. Башкалардын оюн сүйлөөгө, аларды уга билүүгө, топто ынтымактуу иштөөгө тарбияланасыңар. Баалоо менен таанышып алгыла. Суроолорго жооп берсе, ушул гүл менен сыйланат. Ролдорду чеберчилик менен аткарса, бул гүл белек болот. Өз оюн эркин жеткиликтүү айта алса, көк гүлдөн аласыңар. Башкалардын оюн сыйлап, тартипти сактаса, кызыл гүл белек болот. Топтук ишти аткарууда активдүүлүгүн көрсөтсө, сары гүл белек болот. Ар бир столго топ башчы шайлап алабыз. Бул баалоо баракчасына топ башчылар гүлдөрдү тизишет. Ким суроого жооп берген сайын бирден гүл белекке ала берет. Ошону менен биз гүл аянтчасын түзөбүз. Ар бир топко бирден текст берем. Ушул текстти чыгармачылык менен ролдоштурасыңар. Берилген убакыт аяктап калды балдарым. Биринчи топтун ролдоштурганына көңүл бөлөлү. Эртең менен айыл арасында иштер үрүп, кишилердин үндөрү угулуп калды. Көрсө, дүйшөн айылды үймө-үй кыдырып, балдарды окууга чогултуп жүргөн экен. Анда айыл көчө эмес, ар жерде орношкон. Бозоргон котур там 10 чакты баланы тобу менен ээрчите жүргөн. Дүйшөн тигил үйгө бир кирип, берки үйгө бир кирип аралап жүрдү. О, жеңе, иш илгери. Биз бул балдар менен баарыбыз чогуу конокко келдик. Келгиле. Кане эмесе бүгүн окуу башталат. Кана жеңе, бул кызыңыз нече жашта? Алтынай, жашың канчада? Bunun жаш пашын эмне кыласың сен? Буга ошогон жетим куулар эмес, ата-энеси бар, нанды наня деп жүргөн балдар деле окубай жүрөт. Бар ошолорго барып, ошолорду окут. Бул эмне дегениңиз? Жетим деген сөз Кудайга жазылыптырбы? Ким айтты эле жетим кыздар окубайт деген закон бар экен? Закон поконуң менен ишим жок. Байкап сүйлөңүз, бул кыз сизге керек эмес болсо кеңеш өкмөтүнө керек болот. Аяктан келген чоңсуң я. Качантан бери өзүм өстүрүп келген баламды мен биленби же сен тентип келген сен билесиңби? Катын, канкылдабай жагыңды бас. Качан эле сен башкарып чечип калдың эле. Таштанбектин баласы окутасыңбы, чокутасыңбы өзүң бил, бара алып кет. Жүрө Алтынай, кеттик. Азыркы учурда бизге окушубузга эч ким каршы болгон эмес. Каршы болбойт ага. Команданын ролдоштурганына көңүл бөлөлү. Эй бала, сен ата тегиңди уга билебиз. Бизге окшогон каратаман. А бирок сен кайдан жүрүп молдо болдуң? Мен молдо эмесмин, аксакал. Мен комсомолмун. Азыркы учурдагы катчыларды мугалим деп коюшат. Мен аскерде жүрүп каттанып келгенмин. Менин молдолук жайым ушунда. Эй, балакет, сен аныңды жөн эле койсоң болот эле го. Эмеси, комсомол мени мугалимдикке дайындады. Балдарды окутсун деп жиберди. Силердин жардамыңар менен тетигил дөбөдөгү эски сарайды оңдоп мектеп курайын деп чечтим. Аныңды кое тур. Бизге мектептин кереги эмне? Биз жер кетмен деп жер менен эле оокат кылган дыйканбыз. Биздин балдар окуп, эл сурап, өкмөт боло билет. Силерге жер суу бөлүп берген өкмөттүн мектеп кур деген кагазына каршы чыгасыңарбы? Мейли эми, кылар ишиң болбосо окутса окутарсың. Эй жигит, токточу. Мектеп ачам деп кыйкырасың. Үстүңдө тонуң жок, астыңда атың жок, айдап койгон жериң жок, боздоп койгон малың жок. Сен эмне, жылкы тийип оокат кылмакчысыңбы? Оокатым эптеп өтөр, бирок өкмөт мага маяна төлөйт. Ошондой деген, сенин сөзүң эми аныкталбадыбы? Өкмөттүн казынасы менен иштериңди бүтөп, балдарды окутуп ал. Биздин башыбызды оорутпа, башыбыздан таш бүшүбүз көп. Мурда балдарды окутуш үчүн аксакалдар да каршы болчу. Азыр эч бир адам балдарды окутууга каршы эмес. Кайрадан заңыраган мектептер курулуп жатат балдарды окутуш үчүн. Эми 3-чү топтун ролдоштурганына көңүл бөлөлү. Өзүбүздүн боюбуз менен тең болгон тезек толо кол турмачтап табылган чоң алакаптарды көтөрүп биз ушул жерге дем алмакка отура калганда үстү башы ылай болуп жеңдерин түрүнүп алган дүшө тамдан чыга келди да бизди көрүп бетинин терин арчы жылмая күлдү. Келгиле кыздар, тезектен келе атасыңарбы?
Келгениңер жакшы болуп атыбы? Мына мектебиңер бүттү десек да болот. Кыштык отунубузду тамдын бир жагына жийип алабыз да жерге самандан калыңыраак төшөп таштап окууну баштай беребиз. Мектепке келесиңерби? Окууңар келеби? Жеңем кое берсе келем. Дурус. Кое бербегенде алып калат беле? Атың ким сенин? Атым Алтынай. Алтынай, атың жакшы экен. Эмесе Алтынай, сен башка балдарды мектепке окуйлу деп ээрчиткин, макулбу? Макул аке. Мени агай деп жүргүлө. Мектептин ичин көргүңөр келеби? Кирип көрө бергиле, кыздар, коркпогула. Жок, биз кетебиз. Алмалда мектепте ат сарайларга курушкан жана мектепти саман менен жылытышкан. Азыркы убакытта заңгыраган чоң 2 этаж, 3 этаж мектептерди куруп, мектепти көмүр менен жылытышат. Айылда дүрбөлөң, саталган үйүн коросунда аттар байлап турат. Эл чогулган, саталган Алтынайды сүйрөп, ат үстүндөгү бай адамга берүүгө аракет кылып жатат. Алтынайдын көз жаш. Ал корккондон титиреп, жер карап турат. Эркелебе, бул сенин тагдырың, башка жолуң жок. Жок жезе, суранам, мени кое бериңиз, мени бербеңиз, мен окугум келет. Окуу, мына сага окуу. Тоткула, бул жерде эмне болуп жатат? Сен эмне келдиң, мугалим? Бул биздин үй бүлөбүз, сенин кандай тейишең бар? Кантип тейишеси болбосун? Бул менин окуучум. Ал жакшы окуйт, аны жаркын келечектен ажырап жатасыңарбы? Эй мугалим, өзүңдүн ишиңди аткарбайсыңбы? Кызды күйөөгө берүү бул салт. Ооба, сен биякта эмне ишиң бар? Кайдагы салт? Бул зордук, караңгылык. Бул кыздын окуганга да укугу бар. Алтынай, кач, мектепке кач. Сен эмне кылганыңды билесиңби? Менин намысымды төбөлөдүң. Кайдагы намыс? Бул менин намысым. Менин намысым бул кыздарды эркиндикте болуу. Азыркы заман менен мурдагы заманды салыштырсак, азыркы заманда 18 жаштан өйдө гана кыздар узатууга кетет. А мурдагы улуу кичисине карабай күйөөгө беришкен. Анда эмесе балдарым, экрандагы тасмага көңүлүңөрдү бурайын. Мына балдарым, биз тасмада көргөндөй Алтынай менен Дүйшөндүн кош терегиндей бул кош теректи биз дагы эгип алалы. Бүгүнкү сабакты канчалык деңгээлде билип алдык, текшерип алабыз. Дүйшөн окуучуларды мектепке кантип чогултту? Үймө-үй кыдырып жүрүп. Азаматсың туура. Алтынай мектепке барганда канча жашта болгон? 14 жашта. 14 жашта болгон. Азаматсың эң сонун? Бүгүнкү сабагыбыздын башында коюп алган максатыбызга жеттикпи? Ошону билип алалы. Чыңгыз Айтматовдун биринчи мугалим чыгармасы тууралуу маалымат ала алдыңарбы? Ооба. Революциянын алгачкы жылдарындагы билим берүүдөгү болгон кыйынчылыктарды билдиңерби? Ооба. Тест менен иштөө көндүмдөрүн салыштыруу жолдорун өздөштүрдүңөрбү? Ооба. Башкалардын оюн сүйлөөгө, аларды уга билүүгө, топто ынтымактуу иштөөгө тарбияландыңарбы? Ооба. Кана эмесе балдар, баалоо критерийлерине көңүл бөлөлү. Топ башчы, кандай бааладың? Көрсөтүп берчи. Альфинурга суроолорго жооп бере алды. Башкалардын оюн сыйлап, тартипти сактады. Өз оюн эркин жеткиликтүү айта алды. Топтук ишти аткарууда активдүү көрсөттү. Ролдорду чеберчилик менен аткарды. Азамат, ошол менен 5 гүл топтомун жыйнады. Азаматсың Альфинур. Тапшырма. Бул жазгы гүлдөргө арылар, көпөлөктөр тапшырма менен келип конушту балдарым. Тапшырмабызды алып алдыкпы балдар? Ооба. Берилген тапшырма менен өзүңөрдүн чеберчилигиңер менен эссе жазып келесиңер.